Региондордо өнүктүрүү өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында улуу атамекендик жеңиштин 75 жылдыгына арналган «Мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам» аттуу эл аралык ыр-бий сынагынын облустук этабы Кара Суу районуна караштуу Сарай айыл өкмөтүнүн маданият үйүндө жана номер 139 орто мектебинин базасында өттү. Бул кароо сынак мына быйылкы жылы 5-чи жолу өтүп атат. Бунун жыйынтыгы мына райондук, облустук, анан республикалык, анан эл аралык деңгээлде болуп 4 этап менен жыйынтыгы чыгарылат. Бул жерден мына бүгүнкү кароо сынакта 9 бала жаш өзгөчөлүгүнө караша ушу 1-чи орунду алат, жеңүүчү деген атайын дипломдор менен сыйланат. Мына Бишкектен дагы ошол атайын адистер келди. Ага Балажан эстетикалык борборунун директору, Кыргызстандагы ЮНЕСКО клубтарынын ассоциациясынын президенти, Ош облустук балдардын чармачылык борборунун директору, Кара Суу райондук жана Сарай айыл өкмөтүнүн башчылары катышты. Балдар жылына бул эми биринчиден аябай чоң жоопкерчилик да, анткени президентибиз ушинтип бул жылды балдарды коргоо жылы деп атагандан кийин конкурска дагы балдардын саны мына азыр райондор, улам бир район айтып кетти, районный турга 3 эсе көп бала катышыптыр. Мурунку жылы 18 000 бала катышкан. Республика боюнча. Бүгүнкү күнү мына областтардан көчөп Аткенден өттү, Исфанадан, бүгүн бияка келдик. 50 000ге чейин бала ошол конкурска катышып, өзүнүн скажем, творчествосын көргөзүп атышат да. Сынакка райондордон жеңүүчү деп табылган 72 таланттуу окуучулар жаш курагы боюнча 3 жанрда ырдоо, улуттук музыкалык аспапта ойноо, бий өнөрлөрү менен күч сынашты. 17 мектептин ичинен 1-чи орунду алып, анан бул жака райондук сынакка келип отурабыз. Сынактын максаты жаш бийчи, ырчы аткаруучуларды алып чыгуу, алардын чармачылык дареметин ишке ашыруу жана балдардын чармачылыгы аркылуу өлкөбүздүн маданиятын таанытууга багытталган. Бүгүнкү күндө «Мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам» аттуу республикалык сынактын облустук туру өтүп жатат. Биз буга Алай районунда 28 февраль күнү өткөрдүк. Аябай жакшы деңгээлде болуп өттү. 9 окуучу жеңүүчү болуп чыкты эле, облустук турга катыштырууга алып келдик. Ага алыскы райондордон да келген катышуучулар өз өнөрлөрүн тартуулап сынакка мугалимдердин коштоосунда келип катышышты. Биз бүгүн «Мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам» конкурсунун областтык түрүнө келдик. Өзгөн районунун Жалпакташ айылынын Түзбел айылынан келдик. Мен ата-эне кызымы атайын ушуга катыштырууга алып келдим. Кызым 11 жашта. Жыйынтыгында Алай, Кара Суу, Ноокат, Араван райондорунан келген окуучулар жеңүүчү деп табылды. Белгилей кетсек, бул сынакта жеңүүчү деп табылган 9 окуучу республикалык сынакка катыша Финалдын 3-чү туру май айынын аягында Бишкек шаарында өткөрүлөт. Жеңүүчүлөр Ысык көлдөгү Барчын эс алуу борборунда өтүүчү Ысык көл досторун чакырат деген этно карнавалга катышат. Баш байгеге баалуу белектер, дипломдор ыйгарылат.